Шариатта адамдардың ең жақсысы кім білесіңдер бе? Хадистер бар. Адамдарға көбірек пайдасы тигендер деп айтылған. Андықтан менің көбірек пайдам тиіп жатады. Неменеге деп дегенсіңдер, қауымға. Көбінше қарыздарды алып беріп жатам. Ошол ала албай жүрген акчаларын ала албай жүргөндөрдү бүт алып беріп жатам. Буюрса иншаллах Аллахтын күчү менен бир жылда мына уже 250 миллион сомду кайтарып бердим элдерге. Акчасын алдатып ийгендерге, дүйнө мүлкүн алдатып ийгендерге 10 миң, 20 миң, 100 миң, 300 миң еврога чейин алып бергем, доллар менен ушундай. Суммарный количество эсептеп келгенде 1,5 жылдык ишмердүүлүгүмдө ошо 250 миллион сомду кайтарып бердим буюрса иншаллах. Андыктан ошо эмеде айтылган, хадисте айтылган, шариатта айтылган адамдардын эң жакшысы мен окшойтмун деп ойлоп калдым. Кээ бирөө айтат чыгарсаңар, тиги чыгып эле кээ бирлерин шерменде кылып атпайсың деп. Эми ал апят ага деле шариатта жооп бар. Айтылган. Карскор адам деген бул эң коор адам деп айтылган. Жектегиле, тилдегиле деген бар. Өткөн эми китептерин, шариат китептерин, добутторун алтырып көрсөтүп айтып берген меселеге. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү жаназасын окубай койгон, карсы бар деген болуп. Анан күйөө баласы төлөп бергенден кийин анан окуган жаназасын. Карсы бар адам эң коор адам деген, коркок адам деген, коркок билиш адам деген. Дин үчүн курман болсо дагы бейишке кирбейт деген, бир аз карсы болсо. Андыктан мен азыр кылып аткан ишмердүүлүгүм абдан туура. Шариаты да колдонулат. Ошол бул меселерге өрнөк катары, сабак катары айтып атам. Коомго, адамдарга пайдаңарды тийгизип жүрүлө. Зыяныңарды эч качан тийгизбейле. Пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин, тыныч жүрүлө. Ошону айтайын дегем. Ушунака.